Саламатсыңарбы? Тайпасынын студенттери. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу биз жалпы эле Кыргызстандагы окуу жайлары аралыктан окуу системасына өткөнбүз. Анын ичинде Кыргыз Өзбек университетинде дагы ушул максатта иш алып барылууда. Бүгүнкү күндө биз силер менен биринчи жолу Zoom программасында жандуу байланыш менен видео конференция лекция өтөбүз. Буга чейинки биздин байланыштарыбыз билим берүү порталында асинхрондук формада болуп, силер өз алдыңарча даярданып келген болсоңор, бүгүн мына ушул сабактын жаңы үлгүсүн силерге менен кошо бирге өткөрөбүз. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүн бизде Кыргызстан тарыхы дисциплинасы боюнча жаңы тема чувств маданиятындагы байыркы дыйканчылык уруулары. 2 саатка эсептелген, 2 суроодон турат. Сунушталган адабияттардын тизмеси, планы бул темада жазылуучу студенттин өз алдынча ишинин темалары силерге АВН 85 аркылуу билим берүү порталынан жөнөтүлгөн. Сабактын максаты Кыргызстандын аймагындагы коло доорунун эстеликтерин жана анын дүйнөлүк тарыхый баалуулуктар системасындагы орду менен тааныштыруу. Сабактын формасы лекция, калыптандыруучу компетенциялар, жалпы компетенция 5-чи, социалдык инсандык жалпы маданий компетенция 5-чи, кесиптик компетенциялар 11, 12, 13. Булар менен силер УМКдан таанышкансыңар. Эми коло доору жөнүндөгү өткөн жолку сабакта биз кеп кылганбыз. Анда Кыргызстандын түндүгүндө таралган андроновдук маданият боюнча анын таралуу аймагы мүнөздүү белгилери жана Кыргызстандын аймагындагы андроновдук маданияттагы уруулардын жашоосу, чарбасы, маданияты жөнүндө кеп кылган элек. Бүгүн ошол эле маданияттын Кыргызстандын түштүгүндөгү таралган чувств маданияты жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Чувств маданияты Фергана өрөөнүндөгү дыйканчылыкка негизделген кечки коло дооруна таандык маданияттын шарт кылып аталышты. Биздин заманга чейинки 2-чи миңжылдыктын аягы, 2-миңжылдыктын башына туура келет. Кыргызстанда ысык көлдөн Ош, Куршам, Ноокаттан, Чыгыш Түркүстандан, Өзбекстандын түштүгүнөн кездешкен. Эми ошонун ичинде балдар чувств тарыхый маданий эстелиги деп аталынып калышынын себеби бул адегенде 1950-52 жылдары Берштамдын жетекчилиги астындагы экспедицияда Воронцов жетектеген тобу азыркы Өзбекстан Республикасынын Наманган областындагы Чуз шаарына жакын жерден коло дооруна тиешелүү турак жайлардын ордун тапышкан. Мындай табылгалар Фергана өрөөнүндөгү коло доорунун эстеликтерин изилдөөгө жол ачкан. Археологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына караганда, Чуз турак жайлары анча чоң эмес кыштак болуп отурукташып, жер иштетип күн көргөн. Чуз эстелигинин урматына Фергана өрөөнүнөн табылган эстеликтердин бардыгы Чуз маданиятынын эстеликтери деп атоо кабыл алынган. Эми ошонун ичинде эң кеңири таралганы бул Ош тургун жайы. 1976 жылы музейдин кызматкери сыртка чыгып калган, карапа көрүнүп турган маданий катмарды байкап, ал жөнүндө маалымат бергенден кийин Кыргыз жерине Эски Римдер академиясынын Ленинграддагы бөлүмүнөн Заднепровский жетекчилик кылган экспедиция келген. Мына силердин алдыңарда Заднепровский Ош шаарынын чет жакасындагы изилдөөлөрдө, Озгур айылына жакын жердеги изилдөө сүрөтү. Бул ошол Ош тургун жайын изилдөө башталганда ал жерден кызыл фонго геометриялык фигуралар түшүрүлгөн кесенин тыныгы аябаган
кандай кызыгууну жаратып, ал кийинчерээк калыбына келтирилген. Астыңарда көрүнүп турган сүрөт мына ошол кесенин сыныгы бул Оштогу Сулайман Тоо музейинде сакталып турат. Сулайман Тоо боорунан табылган тектир болуп жайгашкан жер төлөөлөр Ош кыштагынын өзгөчөлүгүн түзөт. Мындай кыштак Борбордук Азияда бир да жолу кездешкен эмес, азырда жок. Алынган маалыматтар коло доорунда Сулайман Тоонун боорунда Чуст маданиятындагы кыштактын сакталып калгандыгын көрсөтүп, узундугу 200 метрден кем эмес аянттыгын ээлеп тургандыгын билдирет. Ал ошол мезгилде бийик аскаларды тегерете жайгашкан жер төлөлөр болгон деген окумуштуулардын божомолу бар. Мына бул сүрөттө силерге композиция берилген. Карап көрсөңөр, Сулайман Тоосу анын түштүк батыш тарабында Заднепровский казып алган ошол Ош тургун жайынын кыскача көрүнүшү, кичинекей макети. Бул жерде толук фондо көрсөтүлүп атат. Силер музейге чыккан сайын көрүп жүрөсүңөр, бирок бир аз жолдон четирээк болгон үчүн анча эле байкай бербейсиңер. Андан кийин 1976-78 жылдар аралыгында коло доорунун карапасынын 10 миңден ашуун фрагменттеринен турган коллекция топтолгон. Анда чуст уруулары колдонгон чопой идиштердин бардык түрлөрү бар жана алар бүгүнкү күндө музейде сакталып турат. Мынакей, эми бул жерде кыскача Сулайман Тоо жөнүндө айтып кете турмусак, Кыргызстандын Ош шаарындагы ыйык тоо деп эсептелип жүрөт. Бул жерге туристтердин саны жыл сайын аябагандай көп. 2009 жылдын июнь айында ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарынын тизмесине кирген биринчи мамлекеттик эстелик. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча тоонун боорунда 400 петроглиф бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Эми студенттер, силер мен жалпы эле кыскача тезистик формада лекцияны бердим. Калганын силерге жөнөтүлгөн АВН 81-те жөнөтүлгөн программа боюнча окуйсуңар, тааныш болсоңор керек. Эгер түшүнбөгөн суроолор болсо, түзмө-түз байланышка чыгып, суроолоруңарды берсеңер болот. Эжеке, азыркы учурда башка Кыргызстандын башка жерлеринде дагы чуст маданиятына таандык эстеликтер барбы? Жана эле мен силерге айтып кеттим, Кыргызстандын түштүгүндө Өзгүндөн, бул Куршаптан табылган, Ноқаттан табылган, анан түндүктө Ысык көлдүн 3 жеринен табылган. Бирок Ош тургун жайы маданиятындагы идеологиялык борбордук болуш керек деген ой бар. Анткени бул жердеги табылган казына же болбосо экспонаттар, колдонулган буюмдар аябагандай көп жана баалуу. Эжеке, бардыгыбызга белгилүү болгондой, мурунку лекциябыз андрон маданияты болгон. Бүгүнкү маданият чуст маданиятын өттүк. Анан ушул эки маданият бир мезгилде өнүккөн. Ушул эки маданияттын өзгөчөлүгү Жакшы Айчолпон, бул эки маданият биринчиден бир эле мезгилде өнүккөн менен биринчиси антроповдук маданият малчылыкка негизделген, дыйканчылыкка негизделген. Бирок бул эки маданияттын окшоштуктары бар. Анткени антроповдук маданиятка таандык болгон карапай иштетүү кездешет. Дагы суроолор? Эжеке, ушул чуст андрон маданиятын өнүккөн качанчы кылымдарга туш келет?
Кыргызстанда. Биздин заманга чейинки 2000 жылдыктын аягы, 1000 башы. Кечки колодору. Эжеге ушул чувств маданиятында эмнелер көбүрөөк өнүккөн? Дыйканчылык болгон. Анан кийин мына Ош тургун жайын карап отуруп, биз Ош тургун жайында карапачылык өнөрдүн дыйканчылык эле, анан малчылыктын болгондугун билебиз. Баса белгилей кетүүчү нерсе ушул Ош тургун жайына болгон көмүрдүн калдыгын Ленинградтагы атайын лабораторияга жөнөтүшүп, ошол жерден изилдешип, анын мындан 3000 жыл мурда болгондугун белгилешип, ошого байланыштуу билесиңер, Ош шаарынын 3000 жылдыгын салтанаттуу түрдө белгилеген. Ошондой чүп маданияты кумура менен да белгилүү экен да. Ушундай эжеке. Сурагыла. Дагы кандай суроолор болот? Эжеке ошондо Оштогу Ош тургун жай ошо чүп маданиятына тиешелүү болобу? Лекциянын башында айтып кеттим. Ош тургун жайы кечки колодоруна туура келип дагы чувств маданиятына таандык болуп эсептелет. Себеби чувств маданияты Ош тургун жайынан мурда табылып, чувств маданияты деп аталып калгандыктан, ага окшош буюмдар табылган жерлердин баардыгын шарттуу түрдө маданияты деп аталып кабыл алынган. Эжеке ошол Заднепровский менен дагы кайсылар окумуштуулар кайсылар? Заднепровский менен бирге Дружинина деген изилдеген, Оштон Горячева кошулган. Анда Эжеке ошол эмнеге именно чувств деп аталып калган? жана эле айтып кеттим. Кайра азыр силерге видеону жөнөтөм, ошондо тактайсыңар. Башка суроолор жок болсо, убакыт дагы аягына чыгып баратат. Себеби мындай асинхрондук сабак, кечиресиз, синхрондук сабак 20 мүнөткө эсептелинген да. Биздики 20 мүнөткө жетип калды. Саламатта болгула, азыр калган сабагыбызды порталдан улантабыз. Макул. Рахмат.